Assalamu alaikum, мекендештер. Сөздің тоқатар жерінен баштайлы. Абдықадыр Орозбеков деген инсан ким болған? Бұл киши Кыргыз Республикасының биринчи жетекчиси болгон. Билбегендер үчүн бул өтө маанилүү. Көп киши, мен ойлойм, бул боюнча билет болуш керек, кабары бар чыгар. Ал эми Карамолдо Орозов деген дагы композитор, Кыргыз СССРнин алгачкы эл артисти, комузчу, күүчү жана элдик композитор деген дагы бир атактуу инсан болгон. Бирок экөө таптакыр эки башка киши болуп эсептелет. Мен айтайын дегеним, көп кишинин кабары бар, Ысык көл өрөөнүнүн кайсы бир жерине Абдыкадыр Орозбековдун сүрөтүн коюп туруп, бирок Карамолдо Орозов деп жазып, бажырайтып илип коюптур туугандар. Урматтуу жетекчилер, ой акылы чийгилер, айрыкча билим берүү тармагынын башчылары, ушул нерсеге көңүл бурбай, эмне эшекте калап отурасыңарбы? Бул эмне деген уят маселе? Дүйнө көрүп атат. Бул Кыргыз Республикасынын алгачкы эң биринчи жетекчиси болуп турган кишинин сүрөтүн Карамолдо Орозов деп композитор кылып коюп атасыңар. Бул жакшы эмес. Тездик менен бул сүрөттү алмаштырыш керек. Мейли бул макетин жасап, ошол печать этип чыгарган киши билбейт чыгар. Бирок бул канча деген текшерүүдөн, канча деген колдон өтүп туруп, эң аягында жарайт деген тиянактын негизинде анан жарнака илинет. Эмне үчүн ушул маселе боюнча көңүл бөлбөйсүңөр, урматтуу президент мырза? Бул да сиздин абийириңиз болуп эсептелет. Анткени сиздин тушуңузда, сиздин өлкө башчы болуп турган учуруңуздагы болуп аткан тескери жагдай. Бул нерсени мен ойлойм, тездик менен ордуна келтирип, тийиштүү жетекчилерди мыйзамдын кынында жоопко тартыш керек.